Кандайсыңар? Ишилгер болсун. Салык кызматынын төрагасы алгач Кара Суу шаарындагы Тураталы базарын кыдырып, соодагерлер салыкты кандай жол менен төлөп жатканына кызыкты. Дордойдон кийинки эле орунда турган чоң базарда ири, орто жана чакан ишкерлерден турат. Орто чакан ишкерлер мурунку патент, азыркы өзгөчө режим менен салык төлөсө, ири өлчөмдө соода жүгүрткөн ишкерлер электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы менен иш алып барышат. Ишкерлер төрага менен жолугушууда салык мыйзамдары менен банктар ортосунда кыйынчылыктар болуп жатканын айтышты. Өзгөчө режим аймагынын ичинде Кара Суу ичинде биз бири-бирибизге соода кылсак эсипи жазбайбыз. Этетен дагы жазбайбыз. Ал биз этетенден сыртка сатсак жазабыз. Ошо сыртка жазганга дагы азыр алынды да. Ооба, азыр ошого банкка дагы ушу банктын өзүнүн ички мыйзамдары менен Кыргыз Республикасынын салык кодекстери бири-бирине туура келбей атат. Понял да. Ошол жөнүндө банк биз акчаны салыкты төлөгөндө он говорит, что банки кыйнап атат. СФ алып кел, СФ алып кел, акчаны которгондо бул айтып элге жалпак түшүрөлчү. Акчаны кайдан алып атасың? Кандай кылып атасың? Банктын иши эмне булар акчаны кайдан алып? Банктан салыгын төлөп атабыз. Бөөрөк каяктан тапсаң, ошо жактан тап, биз аркылуу иштедик. Жаларда полицейский салыгын төлөп атабыз. Ичинде акчаны кайдан алдың деп текшере турган органдар башка да эми. Банктын иши эмес да. Аны иштеп чыгасың. Иштеп чыккыла. Телефондордон сурачы. Ошондой эле экинчи, үчүнчү мамлекеттерден товар ташууда көзөмөл өткөрүү бекетинде рентген аппараттарынын жоктугу, электрондук тейлөө, мобилдик тиркемелердин жетишсиздиги боюнча маселелер айтылды. Пикир алышуу кеңири форматта жыйын менен улантылды. Эң көп маселе акыркы кездери талкуу жаратып жаткан ЭТТК, СФ-фактура менен иштеп жаткан ишкерлер тарабынан көтөрүлдү. Импортерлорбуз Ош логистик ассоциациядан биринчи суроом, биз товарды базарга өтүп мына мисалы үчүн Кара Суу базарына өткөрүп берип атканда просто бумажный видде СФ жазсак, автоматически списывается товар с виртуального склада. И как будет списываться? Азыр деген жаңы эреже боюнча сиз деген ЭТТНди колдонуп, мисалы Кара Суу базарынын бир ишкерге сатсаңыз, анда ошол списание кылып эле, бирок ошол ишкердин ЭННин көрсөтүп коесуз. Аны системада азыр ондолуу болот, өзгөртүү. Бул ЭТТН боюнча. Счет фактура болсо, системада электрондук счет фактураны силер ошол саттым деп көрсөтөсүңөр, бирок ошонун кагаз түрүндө көчүрмөсүн ишкерге бересиз. Алмамбет Шыкмаматов ЭТТК айрым гана товарлардын түрлөрү үчүн чакан жана орто бизнеске ал колдонулбай турганын айтты. Ал эми салыктын бул түрүнө колдонууну жөнөкөйлөтүү боюнча мекемелер аралык жумуш жүртүп иш алып барып жатканын, анын натыйжасында бардык тараптардын пикирлери эске алынып, кийин кайра талкууланбай тургандай болуп иштеп чыгарын билдирди. Жаңы мыйзамды киргизиш үчүн биз биринчи кезекте элдин үнүн угуп, элден сурап, кандай иштерге жагдай туура болот деп акылдашып, жети өлчөп, биргесип, жаңылбагандай тереңирээк анализ жасап, ушул жаңы мыйзамды туура, адилеттүү, сапаттуу болуп токуйлуу деп атабыз. Анткени президентибиздин тапшырмасы ушундай болгон. Кайта эле мыйзам оюнчук эмес, оңдой өрбөй бир катуу текшерип, анан ушул көтөрүлгөн маселенин баарын жапкылады. Бул жана ЭТТН, СФМ жана ККМ маселеси. Азыр баардыгын ушу эң биринчи маселе адилеттүү. Анан мамлекет дагы бул жерде өзүнүн кызыкчылыгын жоготпош керек. Соодагерлер дагы өзүнүн кызыкчылыгын алдырбаш керек. Экөө бир баланс тил табууга мүмкүнчүлүк бар, аны компромисс деп коет. Ошол компромисс жолун таптык. Өз кезегинде ишкерлер салык саясатында жүргүзүлүп жаткан реформаны кубатташат, пикирлерин эске алынып, бир аянтта талкууланышы мамлекеттин бизнес чөйрөсүнө болгон камкордугу дешет. Ушу Кыргыз Республикасында крупный бизнестегилерди кармаш керек дегенди түшүндүм. Мага аябай жакты. Ушул чакан орто бизнестегилерге тийбейбиз деген мааниде сүйлөдү. Мага өтө жакты ушул эме. Себеби биз ушул Кыргызстандын ичинде эле туруп внутренний рынок деп коет да биздечи. Внутренний рынокко бизге жанакы ЭТТНдин кереги жок болчу да. ЭТТ менен эле СФ менен отуруп калдык да. Основной ЭТТн жазабыз, кайра эле СФ жазабыз. Андан кийин анын аркасынан налогтоолордо требовать этет экен, текшерүүлөр болот. Ошондон эң туура чечим болду. Ушул жеке ишкерлерди колдош керек, биздин внутренний ички ишкерлерди колдош керек. Андай болбосо, менче көп ишкерлер сыртка чыгып кетмекчи эле деп ойлойт элем да. Мен деле ошону ойлоп калганмын. Кара Суу базары өткөн жылы 2 миллиард 200 миллион сомдун тегерегинде салык жыйнаган. Базарда жалпы 4 миңден ашуун субъекти бар. Ал эми жалпы базардын аянты 25 гектарга чамалайт.
Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.